Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Жакында эле Венесуэланын президенти Мадурону Америка Кошмо Штаты тарабынан урдалгандан кийин Британияда Атайын газетага макала чыкты да. Мындан кийинки кезек Иранда деп макалада жазылганда, андан көп өтпөй эле Иранда толкундоолор болуп, бийлик менен элдин ортосунда кагылыштан миңдеген адамдар каза болду. Мына ушундай абалга Иран мамлекети эмне себептен жетти жана мунун себептери эмне? Мына ушул боюнча бүгүн Иран боюнча бир аз талкуу кылгыбыз келип жатат. Көңүл буруп туруңуздар. Иран мамлекети жакынкы чыгыштагы эң бир чоң мамлекеттердин бири. Калкынын саны да көп, 85 миллиондун тегерегинде калк жашайт. Анын ичинде абдан көп улуттуу элдер бар. Абдан көп улуттуу. Ошонун бирге бул мамлекеттин мындай экономикалык жактан өнүккөнгө абдан мындай потенциалы бар мамлекет. Айта кетсек, ошо нефти боюнча да дүйнөдө 4-орунда турат. Нефтинин запасы боюнча 157 миллиард баррель нефтинин запасы бар. Андан тышкары табигый газ боюнча Орусиядан кийинки эле Иран мамлекети да. Анын запасы дүйнөдөгү жалпы табигый газдын 16% Ирандын аймагында жайгашкан. Ошондой эле темир казып алуу, айыл чарбасы, кыскасы ар тараптан өнүктүргөнгө Иран мамлекетинин мүмкүнчүлүгү абдан зор. Бирок акыркы жылдары Иран мамлекетине болгон санкциянын себебинен бул мамлекет өнүгө албай, ички кризистердин улам мамлекетте калктын нааразычылыгынан чыгышынын себебинен ушундай башаламандык, ушундай хаос болуп атат да. Анда эмесе ошо Иран боюнча бул башаламандык бүгүнкү күндө Ирандын баардык аймагында жайылып, бийликтин курал колдонушунун себебинен акырындап баягы адамдар жакындарын жоготуп, бийлик менен элдин ортосунда бир ажырым пайда болуп калды десек жаңылышпайбыз. Мунун себеби эмнеде? Биринчи кезекте бул Ирандын улуттук валютасы болгон реал акчасынын долларга карата курсунун төмөндөп кетиши, же болбосо реалдын курсунун төмөн болушу да. Мындан бир канча ай мурун эле доллардын курсу, Ирандын 1 миллион реалына барабар боло турган болсо, анын курсу 1 миллион 400 миңге жетиши менен Иран жарандарынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн азайтты. Мисалы, элдик толкундоонун алдында эле мобилдик телефон саткан Ирандын жарандарынан бул чыр-чатак чыккан да. Анткени бул телефонду алып кардарларга пайдасын кошуп саткандан кийин деле акчанын инфляциясы кайра баягы телефон сатып алганга мүмкүнчүлүк болбой калган. Ошондон улам бир телефон саткан сатуучулар улам бийликке нааразычылыгын айтып отуруп, бул нааразычылык улам чоңоюп туруп, жалпы Иран мамлекетинин шаарларында болуп, аягын мындай аянычтуу окуя менен аяктады да. Акыркы учурларда мамлекеттеги социалдык маселелерди чечиш үчүн бийлик акчанын көлөмүн чоңойтуп атат да. Бул жерде акча басып чыгаруучу станокторду улам иштетип, мамлекет карыздарды, айлыктарды ошо менен жаап, жыйынтыгында баягы мамлекет боюнча алганда акчанын баягы курсунун жогорулашы менен инфляциянын болушу, товарлардын кымбатташышы, бир алган товар эртеңки күнү башка суммада болуп, баягы Ирандын элинин нааразычылыгын жаратууда да. Мунун себеби келип эле баягы сырткы мамлекеттердин Иранга карата санкциясын колдонушу. Мунун тарыхы 40 жылдан ашып калды. Иран санкция менен жашагандачы. Тарыхына кайрыла турган болсок, 1979-жылга чейин Иранды шах башкарып келген да. Ошол учурда сырткы мамлекеттер менен мамилеси жакшы болуп, сырттан Американын, Англиянын инвесторлору Иранга келип, нефти компанияларын, металлургия компанияларын иштетип, мамлекеттин баягы нефтини сатып, мамлекеттин баягы каражаты ар кандай социалдык объектилерди билим берүүгө жумшаганга мындай мүмкүнчүлүгү болуп турганда, ал эми 1979-жылы Иранда ислам революциясы болуп, анын башына Аятолла Хамини деген адам бийликке келет дагы. Ошондон тартып сырткы мамлекеттер менен Ирандын ортосунда мамилеси бузулуп, бүгүнкү күндө ошол мамлекеттердин таасиринин аркасында Иран ушундай абалга келип жатат. Себеби сырткы мамлекеттен келген башка мамлекеттин инвесторлорунун курган компанияларын Иран мамлекетинин жетекчилиги тарабынан улутташтырылып, ал эми ошо улутташтырылган компаниялардагы өндүрүлгөн продуктлар, нефти продукциясы болобу сырткы мамлекетке сата албай, санкциянын себебинен Иран өзүнүн байлыгын потенциалдуу түрдө пайдалана албай келет да. Мисалы, санкциянын башталышы катары ошо 79-жылгы элдик толкундоолордун себебинен Ирандагы жаш студенттер Американын элчилигине кирип, 52 дипломатты барымтага алышкан. Дипломаттар 444 күн барымтада болушуп, жыйынтыгында Америка Кошмо Штаты Иранга карата алгачкы санкцияларын уюштуруунун жыйынтыгында ал дипломаттар бошотулган да. Андан кийин коңшу мамлекет болгон Ирак мамлекети менен Ирандын ортосунда 8 жылдык согуш чыгат дагы. Ошол кезде Иран мамлекети нефти өндүргөн ОПЕКке кирген мамлекеттердин курамында болсо дагы бул согуштун жыйынтыгы Иранды бир топ алсыраткан да. Себеби дегенде Ирак мамлекетин Америка Кошмо Штаты, СССР, араб өлкөлөрү колдогондуктан абдан кыйынчылыкка туш болгондо мамлекет толук түрдө изоляцияга кабылган. Жыйынтыгында Иран мамлекетинин экономикасына абдан бир бул согуш таасирин тийгизди. Сырткы мамлекеттердин санкциясын уюштурушу 2010-жылы дагы байкалган да. Ага чейинки санкциялар мындай жай этап менен жүрө турган болсо, 2010-жылкы санкция бул абдан оор санкция болгон да. Мунун себеби Иран мамлекетинде ядролук куралдар жасоодон улам
Америка Кошмо Штаты ООН тарабынан атайын санкциялар киргизилип, нефти сатуу, өндүрүү төмөндөгөн. Ал эми 2015-жылы Иран мамлекети батыш мамлекеттердин санкциясына ортосуна диалогко келип, ядролук куралдарды өндүрүүнү кыскарткандыгына байланыштуу санкциялар алынат дагы. Ошол учурда Ирандын баягы нефть сатуусу бир кыйла жогорулаган, кирешеси да өскөн. Бирок 2018-жылы Трамптын бийликке келиши менен бул санкцияны кайра жандандырып, Ирандын экономикасы үчүн абдан да катастрофалык мезгил десек болот да. Нефтини казууну эмбаргого алып, жыйынтыгында жалпы нефти сатуу жана нефтин казуу күнүнө 5 миллион баррелден 2 миллион баррелге төмөндөгөн. Жыйынтыгында нефтин сатуунун суммасы 7 миллиард доллардан 10 миллиард долларга чейин түшүп кеткен. Ирандын нефтинин 95% легалдуу эмес жол менен сатылган да. Жалпы статистикага таянып турган болсок, жалпы өндүрүлгөн нефтин 95% легалдуу эмес жол менен сатылып, мунун алуучу кардары катары Кытай эсептелинет. Айрым маалыматтарга караганда, Ирандын нефтилери танкерлерге жүктөлүп, деңиздер аркылуу атайын нейтралдуу эмес зоналарда башка мамлекеттин танкерине жүктөлүп, анан ошондой жол менен сатылат экен да. Муну Кытай мамлекети сатып алып, өзүнүн нефти иштетүүчү компанияларына кайра иштетип, Кытайдын энергетикалык көйгөйү Ирандын нефтиси аркылуу чечилип келүүдө да бүгүнкү күндөчү. Ал эми акча каражатын кандай жол менен алат десеңиздер, ошол сатылган нефтинин баардыгы криптовалюта аркылуу Иран мамлекетине которулат. Анткени бүткүл дүйнөлүк банктар Иран менен банктык эсеп жүргүзүү боюнча санкция жарыялагандыгына байланыштуу Кытайдагы акча каражаттарын криптовалюта аркылуу которот. Себеби бул нерсе билинип кала турган болсо, Кытайдагы баягы санкция алдында өзүнүн милдеттерин аткарбагандыгына байланыштуу кандайдыр деңгээлде жооп берип калышы мүмкүн да. Ошондой эле бартердик түрдө да Иран мамлекети өзүнүн нефтисин сатат дагы Кытайдан товар түрүндө, тамак аш же болбосо техника, технология болсун, ошол нерсени бартердик түрдө сатып алат экен да. Кытайга сатылган нефтинин көлөмү бир күндө 2 миллион баррелдин деңгээлинде да. Жылына 35 миллиард доллардын тегерегинде нефтиден киреше түшөт. Ал эми социалдык маселелер боюнча ала турган болсок, Ирандын социалдык көйгөйлөрүн чечиш үчүн баардык кирешенин булагы нефти менен толук байланыштуу да. Эгерде нефтисин толук көлөмдө сата албай кала турган болсо, кошумча каражат табууну шарттайт да. Тез баягы акчанын курсунун жогорулашынан улам тез акча каражатынын инфляциянын өлчөмү абдан чоң. Бийликтин официалдуу маалыматына ылайык 5% инфляция болгон да. Бирок ал эми эл арасында чыныгы рыноктук инфляцияны изилдей турган болсо, 2018-жылдан баштап 2025-жылга чейин 70-80%га инфляция болгон. Мына ушул жылдар аралыгында Иранда баягы товар сатып алууда массалык түрдө баягы товарлардын кымбатташышы байкалууда. Анын бирден бир себеби дагы бул мамлекет тарабынан салыктын өлчөмүн 60%га чейин жогорулашы да болгон да. Ушул көйгөйдү чечүү үчүн Иран мамлекет тарабынан айлыктарды жогорулатат. Ошондой болсо да бул айлыктардын жогорулашы инфляция менен катышы дагы деле төмөн да. Өлкөдө инфляция 40%га жогоруласа, айлыктар 20%га эле жогорулаган да. Ирандагы эң төмөнкү айлык $200 түзө турган болсо, өлкөдөгү 3 адамдын керектөө корзинасы, бир айда керектей турган продукту, тамак аш, азыктардын корзинасы $400 жеткен да. Ошондой $200 айлык алган жаран дагы $200 кошумча каражат табышы керек да. Жалпы айлык алгандарды эсептей турган болсок, ошол $200 тегерегинде айлык алган Ирандын жарандарынын саны бүгүнкү күндө 42 миллионго жетет экен. Эми элестетип көрөлү, $200 айлык менен керектөө корзинасы $400 болуп атса, ушунча адамдын социалдык чыңалуусу эмнеге алып барды? Өзүңүз билгендей эле 2025-жылы жай айында Израиль мамлекети менен Ирандын ортосунда согуш чыгып, Израиль мамлекети тарабынан Ирандын авиабазасы талкаланып, чоң жоготууларга учурады да. Кол салуудан кийин Америка Кошмо Штаты тарабынан 13 тонналык атайын бомбалар ташталып, Ирандын ядролук курал жасаган проектлери, ошо шаарларына бомбалар ташталуусу менен бир топ жоготууга учурады да. Ядролук курал жасоо максаты кандайдыр деңгээлде иштен чыкты да. Себеби Ирандын баягы коопсуздугун сакташ үчүн бирден бир ядролук курал жасоо менен байланыштуу да. Анткени ошол эле Түндүк Корея ядролук курал, атом бомбасы болгондугуна байланыштуу канчалык Америка Кошмо Штаты тарабынан санкция кылса дагы согуш ача албайт да. Анткени согуш ачса атом бомбасын колдонуп жиберүү коркунучу бар да. Ал эми Иран дагы ошондой максатта бул ядролук куралды жасоодо. Анткени бул ядролук курал, атом бомбасын жасоо мамлекеттин коопсуздугу үчүн негизги гарант болуп эсептелгендиктен канча жылдан бери ушул кыялын ишке ашыра албай келүүдө да. Израиль мамлекетинин бомбалоо жыйынтыгында Ирандын көптөгөн ядролук курал жасаган шаарларындагы базалары талкаланып иштен чыкты да. Ошондой болсо деле Иран мамлекети өзүнүн ядролук курал жасоо кыялын дагы деле токтотуп элек да. Негизинен ядролук курал жасоодогу уран колдонулгандай эле анын пайызы 90% эгерде уранды байытса, ошодон ядролук курал жасалат экен да. Ал эми статистикалык маалыматка таяна турган болсок, Иранда 400 килограмм уран бар. Анын 60
60% байытылган да. Дагы бир канча ай ушунун үстүндө иштей турган болсо, Ирандын ядролук куралы даяр болот деген эксперттердин оюна таяна турган болсок, кандай гана кырдаал болбосун Иран бул нерсени ишке ашыруусу зарыл. Качан гана ядролук курал жасала турган болсо, Ирандын баягы сырткы мамлекеттердин баягы коркунучундан сактануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгону турат да. Тарыхка таяна турган болсок, буга чейин баягы Иракка Америка Кошмо Штаттын кол салуусундагы негизги баягы себеби болуп, массалык кыргын салуучу химиялык курал бар деп Ирак мамлекетине кол салып, анда мамлекеттеги баягы хаосту жаратты да. Ошондой эле Ливан мамлекетинде баягы Кадафи башында турган өлкө бир кездерде абдан бир нефти сатымында дүркүрөгөн мамлекет болуп, жыйынтыгында баягы ядролук курал жасоодон баш тартуунун жыйынтыгында өздөрүнүн баягы башка мамлекеттердин кол салбоо кепилдигинин негизинде ядролук курал жасоодон баш тарткан да. Жыйынтыгында да баягы элдик толкундоолордун себебинен Ливан мамлекети дагы башаламандыкка келип, Кадафи Америка Кошмо Штаттын атайын спецслужбасы тарабынан өлтүрүлгөн да. Ошондой эле тагдыр бул Иранга да колдонулушу мүмкүн да, эгер деле ядролук куралын жасап албаса. Кандай болгон шартта дагы Америка Кошмо Штаты баягы атайын спецоперацияларды уюштурушу Ливан Иракка карата мындай ишке ашыруу кыйын да, себеби Иран мамлекети биринчиден чоң мамлекет, географиялык шарты дагы мындай тоолуу мамлекет болуп, ар кандай улут болгондуктан согуш аркылуу Иран мамлекетин талкалап бөлүп жаруу мындай кыйын процесс болгондуктан акыркы учурда ошо батыш мамлекеттери, анткени Америка Кошмо Штаты санкция аркылуу Иранды ичинен жоюу аракетин көрүүдө да. Анткени Иранда абдан көп улут жашайт. Анын ичинде канча деген миллион азербайжандар, күрттөр жашагандыгына байланыштуу ошолордун ичинен бир улуттардын ортосунда баягы чыңалууну жаратып, жарандык согуш чыгаруу, санкция аркылуу Ирандын нефтисин сатпай, ичинде элдин баягы нааразычылыгын жаратып, революция кылуу аракети болууда да. Эгер деле ошондой абал боло турган болсо, бул нерсе ким үчүн пайдалуу? Дүйнөдөгү нефтин 20% Армуз булуң аркылуу ташып өткөрүлөт да. Эгер деле Ирандын күчү жетип, саясий эрк боло турган болсо, ушул булуңду жаба турган болсо, дүйнөдөгү кризисти пайда кылып отурган бир чоң бир мүмкүнчүлүккө ээ да Иран. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү, ушундай гендерди Америка Кошмо Штаты ээлик кылууну каалайт. Иран мамлекети Орусия менен жакын чыгыштагы өнөктөшү болгондуктан, Орусия дагы бул мүмкүнчүлүктү жоготуп алуудан коркот. Бул боюнча Орусия жардамдарды берет, техника берет, каражаттарын берет. Жакын чыгыштагы өнөктөшүн жоготуп албоо үчүн Орусия колдон келишинче баягы Иран менен кызматташып келүүдө да. Кытай мамлекети өзүнүн энергетикалык көйгөйлөрүн Ирандын нефтиси аркылуу чечкендиктен, Америка Кошмо Штаты Иранды базып алып, баягы өзүнө жаккан бийлик өкүлдөрүн алып келиши дагы Кытайды абдан кооптондурат да. Анткени акыркы учурда экономикалык согушта ушул эки мамлекет бири-бири менен атаандаштып келгендиктен, Кытай экономикасына сокку урушу мүмкүн да. Ошондуктан мындан ары да саясий абал кандай уланат, анын баардыгын убакыт көрсөтмөкчү.